Kastır mayı. Kastır mayının негізгі пайдасы içегі қарынды тазалайды. Табиғи iç айдатуучу қаражат болып саналады. İçегі толық тазаланып, организмдегі токсиндер сыртқа шығады. Çaçтың өсүшүн тездетеді. Çaçтың тамырларын бекемдеп, өсүүсүн стимулдайды. Терини азыктандырат жана нымдаштырат. Кургаган жана жараланган терини жумшартат, оору жана сезгенүүнү басаңдайт. Булчуң жана муун ооруларында компресс каттары колдонсо болот. Балким сиз Буратино мультфильми көргөндөсүз. Но ошол жерде Мальвина эмне менен тазалайбыз дегенде кастор май менен дейт. Анда Буратино ичүүдөн качып баштайт. Бирок чындыгында бул май өтө пайдалуу. Кастор майын кантип колдонсо болот? Кастор майын сиз ичегини тазалоо үчүн килограммыңызга жараша 6 күн катарынан ичесиз. Жылына 2 жолу ичесиз. Эгерде сиз 60 кило болгон болсоңуз, анда 60 мл кастор майын кечинде 6 күн катарынан ичип жатасыз. Албетте, кайсы кастор майы жакшы? Индиянын кастор майы өтө жеңил болот, себеби ал жакта глицерини жок. Эми мындан тышкары, кээде кандайдыр бир тамак бузуп койгонуңузда ичиңиз катып калса, бир аш кашыкты 2-3 күн катарынан кечинде ичип жатсаңыз, ичегиңиздин тазаланышы жеңилдейт. Чачка кантип жардам берет? Чачты өсүүсүн жакшыртыш үчүн чачтын түбүнө сүйкөсүз дагы 30 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Териге кантип кам көрөсүз? Кургаган жерлерге сүйкөп 15 мүнөттөн кийин жууп саласыз. Бирок кастор майын көп колдонгонго болбойт. Ал албетте ичти тазалоочу болуп саналат, ичегилерди жүргүзөт. Мунун эң жакшы кызматы өттү чыгарып берет жана бул ичегинин булчуңдарын иштетип берет. Демек сиз муну көп колдонгонго болбойт. Мен айткандай өз учурунда гана колдонсоңуздар болот. Сиздер менен доктор Бапаева болду. Табигый дарылар менен ден соолугуңузду чыңдаңыз.